Санды жазуу үчүн бирдик жана ондукту колдонобуз. Бул бирдик жана ондук деген эмнени түшүндүрөт? Бул видео сабагыбыз ушул жөнүндө болсун. Бизге 25 саны берилди дейли. 25 саны бул 2 орундуу сан. Ал 2 ондуктан жана 1 бирдиктен куралат. Бул жерде 2 ондук жана 5 бирдик бар дейбиз. Бирдик. Демек 25 санын жазуу үчүн бизге 2 ондук керек. Ондук керек. Жана ага кошобуз 5 бирдикти. 5 бирдик. Бирдик. Бул жердеги ондук жана бирдик деген эмнени түшүндүрөт? Силер бул жогору жактан көрүп турганыңардай эле 1 ондук жана 1 бирдик деп көрсөтүлүп турат. 1 ондук деген бул 10 таякчанын бириккени. 10 таякча биригип 1 ондукту түзөт. Ал эми 1 таякча бул 1 бирдикти түзөт. Демек биз 2 ондук жана 5 бирдик дегенибизде ондук таякчалардан 2, ал эми бирдик таякчалардан 5 дегенди түшүндүрөт. Анда бул жака алып жазып көрсөтөлү. Бизге 2 ондук деди, демек ондук таякчалардан 2 ала алабыз. Ондук таякчаларыбызды алабыз. Биринчи ондук таякчабыз жана экинчи ондук таякчабыз. Бул 2 ондук таякча болду. Жана ага кошуп алыбыз керек биз эмнени? 5 бирдикти. Ага кошуп алабыз 5 бирдикти. Бул жерде көрсөтүлүп тургандай бирдик таякчалардан бизге 5 керектелет. 1, 2, 3 бирдик, 4 жана 5 бирдик таякчабызды коштук. Бул жердеги биринчи ондук жана 2 ондук биригип бизге кайсыл санды берип атат? Биринчи таякчабызда 10 болчу, экинчи таякчабызда 10. Жалпы бул жери бизге 20 таякча дегенди түшүндүрүп атат. Ал эми бирдиктер бөлүгүндө болсо бул жерде 5 бирдик таякча бар. Демек бул жер бизге 5ти түшүндүрөт. 25 санын жазуу үчүн биз 25 санын жазуу үчүн демек биз 20 кошулган 5 деген маанисин дагы колдонсок болот экен. 20 кошулган 5. Бул дагы бизге 25ти берет. Себеби 20 санында 2 ондук, 5 бирдик бар.